Сурабалдиева оорукананы күтүүсүз текшерип, тоодой көйгөйлөргө күбө болду. Бишкек шаарындагы балдар ооруканасына күтүүсүз текшерүү менен барган вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева аны оңдогончо жаңы салган туура экендигин Facebook баракчасына жазды. Ал балдар ооруканасында кыш-шилдеде узун кезек жана имараттардын сууктугу боюнча даттануу түшүп, ооруканага барган. Министрлик аталган жайда маселе толук чечилгенин айтып убада бергенине карабай, өз көзү менен көрүү үчүн барып даттануу чын экенине күбө болуп, мындан сырткары көптөгөн жетишпестиктерди көрүп, оорукананы оңдогончо жаңы салуу керек деген пикирди айткан. Ошондой эле ооруканалар коррупциянын койнунда калганын, бул абалды да чечүү керек деген пикирин билдирген вице-премьер-министр. Мухлияс Мурзакулова: максималдуу бөлүшүү. Урматтуу мекендештер, эгерде бул жолу дагы адассаңар, анда жараткандын алдында дагы, өз абийириңердин, балдарыңардын, келечектин, мамлекеттин алдында дагы кечирилгис күнөөгө батасыңар. Ошондуктан акыл калчап, терең ойлонуп, зомби деген оорудан алыс болуп, татыктуу инсанды тандап, мамлекетти, элди, келечекти сактап калууга себепкер бололу. Балким жараткан мамлекетти сактап калууга, саздан чыгып өнүгүүгө дагы бир ирет мүмкүнчүлүк берип жатат. Кийинки мүмкүнчүлүк болбой дагы калышы мүмкүн. Ошондуктан ойгонгула, терең ойлонгула деп жазат ал Facebook баракчасына. Садыр Жапаров: кумтур деп жүрүп 2 жолу камалдым. Жетим тоону кантип сатып жибермегелем. Кумтур деп жүрүп 2 жолу камалдым. Жетим тоону кантип сатып жибермегелем, дейт Садыр Жапаров 7 каналдагы түз эфир учурунда. Жетим тоо 100% Кыргызстандын карамагында турат. Мен өзүмдүн гана пикиримди айттым. Биз экономикалык кризистен чыгуунун жолдорун издедик. 4-5 жолун карап чыктык. Бул ошонун гана бири. Биз аны дароо сатып жиберели деген жокпуз да. Эл карайт, баары элдин келишими менен болот. Андыктан эл азыр жетим тоолу тууралуу унутуп кое турса деле болот. Кыргызстандагы кен байлыктар 100% мамлекетке иштей тургандай кылышыбыз керек. Билесиздер, Кумтур алтын кени боюнча мамлекетке иштетели деп жүрүп бир эмес 2 жолу кармалып чыктым. Анан кантип жетим тоону сатып жибермегелем. Мунун баарын кийин эл менен эсептешебиз, дейт ал. Булак жети ТВ чекиткейи. Бүгүнкү ар бир дебат катышуучулар, ар бириң мен барсам да менин алдымда ылдыйсыңар, тазамын дейсиңер, эми угуп алгыла. Курсен Асанов кол жеткис кызматта иштедиңиз, элге ошондо кызмат кылыш керек эле, Атамбаевке эмес. Орозайымды курал кылып алгандайсыңар. Орозайым бизден жамандык көрсө мага келсин. Бардык тарых таржымалды мен айтып берем. Керек болсо ал кыздын деңгээлин силер түшүрдүңөр. Канат Исаев сүйлөбөсө да жарашат. Парламенттик шайлоодо акчанын күчү менен 3-орунга мандат алдыңар. Кайсы жерде канча акча таратылды баарын айтып берет. Эл чекесинен. Элди билбейт деп эле сүйлөй бербегилечи. Алдахан Кимсанбаевич, сизге сөз деле өтпөйт. Садыр дегендерди камай турган сиз эмес, сиз мыйзам эле деп какшап жатасыз билимдүү болуп. Ошол мыйзамды сиз бандиттер деп аталган 86 өлгөн маркум баланын аркасынан келген бийлик жазган. Элим чыкса барам митингге дейсиз, эл колдосо сизди 5-октябрда площадьта кол көтөрүшпөйт эле. Силерди кыргыздын азаматы деп ким айтат? Андай патриот болсоңор бийлик талашпай 5-октябрдан баштап эле Садыр Жапаров менен бирге элге кызмат кылмаксыңар. Бактыгүл Уманбекова. Самат Эркинбеков Садыр Жапаровду туурайм деп фанаттардын талоосунда калганын айтып чыкты. Актер Самат Эркинбеков жаңы тасмасынын бет ачаары алдында чогулган элдин алдында президенттикке талапкер Садыр Жапаровду туурап отургандарга күлкү тартуулаган. Анын видеосун өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөгөн. Ошондон тарта ага ар кандай коркутуулар болуп жатканын айтып чыкты. Анда актердун бир күн мурда мына сагат жаңы жыл аталышындагы тасмасынын жабык көрсөтүүсүндөгү иш-чарада сахнага президенттикке талапкер Садыр Жапаровду туурап чыккан видеосу себеп болгонун айтат. Булак лайк чекиткейи. Садыр Жапаров: ким болбосун, эгер мен утулуп калсам, мен дагы утулуунун кабыл алууга тийишпиз. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров президенттик шайлоодон кийинки башаламандык болушу мүмкүнбү деген божомолдоого жооп берди. Эми шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин баарыбыз эле эгер мен утулсам, мен дагы унчукпай отуруп калышым керек. Элди көтөрүп чыгуу бул акмакчылык. Ансыз деле азыр Кыргызстаныбызда тынччылык керек. Айрыкча бүгүнкү күндө. Эгерде башаламандыкка бара турган болсо, ким болбосун менин тарапташтарым болобу.
же башка талапкерлердин тарапташтары болобу жазага тартылууга тийиш, ким болбосун Эшмат болобу, Ташмат болобу утулганды кабыл алуу керек. Мындан кийин мейли президенттик шайлоо болобу, парламенттик шайлоо болобу тынч жана таза өтүшү керек, деди ал. Булак жети ТВ чекиткейже. Садыр Жапаровдун эжеси Райкуль Жапарова Абдил Сегизбаев тараткан дооматтар боюнча жооп берди. Абдил Сегизбаев мырза, сизге мырза деп айтууга деле болбой калды окшойт. Сиз канча жылдар бою мамлекеттик кызматта иштеп келдиңиз. Акырында Кыргызстандын бүт бийлигин колуңузга кармап, эбегейсиз зор күчкө ээ болуп турдуңуз. Бирок азыр элдин алдына чыгып, адамды негизсиз эле каралап жатканыңыз сизге көнүмүш атат болуп калганбы деп ойлойм. Анткени ГКНБнын жетекчиси болуп турганыңызда карапайым калктын балдарын камап алып, Садырга каршы көрсөтмө бер деп кыйнап буртук моку алгандарыңыз жана суу кечпеген Юпигейт операцияңыз бардык элге белгилүү. Ошол сыяктуу эле Нуркожо атамды дагы Кытайдын агенти Садырды ошолор колдоп атат деп бир видео чыгарыпсыз. Эл билбегени менен биз билебиз. Бул сиздин кол жазма экенин. Ушул жалалардын баарына жооп берүүчү убак келе жатканын жаман болуп түн уйкуңуз качып атабы. Анткени ошол балдардын дагы убалы уктатпайт. Эми Садыр Жапаров Инвестбанк Ысык көлдөн 2001 жылы $400,000 алды дегениңизди кантип тастыктап бересиз? Бере албайсыз. Анткени 2001 жылы ал банктын собственный капиталы болгону 25 миллион сом болчу. Доллар менен эсептегенде $500,000. Бир да адамга болгону $50,000 чейин эле кредит бере алчу. Анан кантип Садырга $400,000 кредит берет? Бир эле адамга банктын болгон акчасынын баарын берип койгонго закон жол бербейт. Экономикалык нормативдерди Нацбанк күндө текшерип турат. Ал эми банкты басып алдың деген сөзүңүз боюнча эгер законду жакшы билсеңиз, ал банк акционердик банк. Акционердик обществодо кимдин акциясы көп болсо ошол кожоюн экенин билесизби? Мени банктын башкармалыгына акционерлер, тактап айтканда совет директоров шайлады. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок. Адил мырза, $5 миллиард Максимге жууп бердиң деп айтып жатасыз. А сиз тактап берсеңиз, качан жана кандай жол менен жууп бериптербиз? Сиз билимдүү адамсыз да, документтин негизинде тактап бере албасаңыз, айткан сөзүңүзгө жооп бериш керек экенин билесиз да. Дагы бир айта турган сөз, менин иштеген ишимде иним Садырдын кандай тиешеси бар? Же сиз ГКНБны жетектеп турганда сиздин ишиңизди үй бүлөңүз менен кошо чогуу иштештиңизби? Мен иштеген банкта Садыр эч качан иштеген эмес жана менин ишиме кийлигишкен дагы эмес. Негизсиз ушак тараткандан көрө мамлекетте кантип оңдосо болот деп өзүңүздүн программаңыз жөнүндө айтсаңыз жакшы болмок. Бирок сиз кантип оңдомок элеңиз? Бийлик колуңузда турганда оңдобой. Эми куру бекер кыйкырыктын эмне кереги бар Сизди терең урматтоо менен Райкуль Жапарова. Бектур Асанов. Президенттик шайлоо 2 тур менен аяктайт. Кызыктын баары алдыда. Мындан бир ай мурун Бектур инибиз менен жолугуп Кыргызстандын саясий абалы тууралуу баарлашканыбызда алгач соттук иштери боюнча жана алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу ойлорун айткан. Бул жолу да ушундай өңүттө маектештик. Бектур эним, акыбалың кандай? Соттук иштер эмне болду? Ден соолук жакшы, акыбалым андан жакшы. Соттук иштер президенттик шайлоо башталып кеткенден кийин 18 декабрь күнү жогорку сот биздин мурдагы чыккан өкүмдөрдү жокко чыгарып, шаардын 1-Май райондук сотуна кайра кароого жөнөттү. Мындайча айтканда биздин соттуулугубуз жоюлду. Мындан ары шайлоого катышканга толук кандуу укугубуз бар буйруса. Жаңы жылды кимдер менен тостуң? Саясатта эс алайын деген оюң жокпу? Ар жыл сайын жаңы жылды үйдө үй бүлө, бала бакырам менен тосом. Кээ бир обужокторго окшоп Дубайда же Мальдив аралдарына барбайм. Быйыл апамды алып келип алгам, мени менен турат. Саясатта эс алайын деген оюң жокпу деп жакшы суроо бердиңиз. Буга чейин бул жөнүндө ойлонуп көрбөпмүн. Негизи саясатта эс алсам жакшы эле болмок. Бирок Кыргызстандагы кыйчалыш кырдаал, коомдогу талап бизди эс алдырбай төңдү. Себеби эл көзүнө көрүнүп калган адамдардын катарында жүргөндөн кийин бизге ишеним арткан, элибизди таштап сала албайт экенбиз. Президенттик шайлоо кандай маанайда өтөт деп ойлойсуң? Президенттик шайлоо үгүтү абдан күчүндө жүрүп жатканы байкалат. Ошол эле учурда көпчүлүк талапкерлердин административдик күчү жок, мүмкүнчүлүктөрү тартыш болгонуна карабай эл алдында чыгып атышат. Интернеттин күчүн колдонуп атканы байкалат. Менин оюмча президенттик шайлоо 2 тур менен аяктайт.
кызыктын баары экинчи турда болот. Бүгүнкү күндө башка оппонентибиз биринчи тур менен өтүп кетет дегенге кошула албайм. Себеби кечээ эле түштүк жергесинде эл кыдырып келдим. Жөн эле кыдырбай элдин маанайына талдоо жүргүздүм. Ошол себептен экинчи тур болооруна көзүм жетти. Эми теледебат боюнча кошумчалай кетейин. Садыр Жапаровду 6 миллиондон ашык эл күтүп жатат. Мурунку дебатка келбей койгондугу эбегейсиз минус болгону сезилет. Ал эми кечээкисин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Булак Азия News гезити.